Assalamu alaikum ардактуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктар, Тез кабар каналынын күйөрмандары, саламатсыздарбы? Тез кабар каналы бул чыгарылышта сиздерге Сокулук районуна караштуу Гавриловка айылындагы дагы бир сатыла турган үйдү көрсөтмөкчү. Биз азыр Бишкектен чыгып Гавриловкага келдик. Уна базардан өткөндөн кийинки Сокулуктагы биринчи айыл бул Гавриловка айылы. Газпромдон жана весевой контроль же болбосо таразадан өткөндөн кийин 500 метр жүрөсүздөр дагы оң тарапка бурулуп киресиздер. Бул маңдайдагы көчө Пушкин көчөсү. Централдык трассадан 300 метр түз барып, оң тарапка бурулуп Максим Горький көчөсүнө бурулуп киресиздер. Биз централдык чоң трассадан Гавриловкадагы Пушкин көчөсү аркылуу ылдыйга түштүк дагы кайра Максим Горький көчөсү аркылуу 100 метр күн чыгышты көздөй жүрдүк. Горький көчөсүндөгү сатыла турган 19-чу үйдүн жанында турабыз. Мына ушул сиздер көрүп турган үй сатууга коюлуп жатыптыр. Бул жерге газ келиптир. Үйдүн короосунун көчө тарабы пескоблок менен тосулган, дарбаза коюлган. Үй өзү 4 бөлмөлүү. Бул үйдүн ээси өзү Казакстанда жашап, азыр ошол жакта экен. Агасын жибериптир. Мени менен кошо келди, буюрса баарын көрсөтүп беребиз деп турат. Бул Горький көчөсү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Горький көчөсүндө нелер жайгашкан? Баягы айыл өкмөт дагы нелер бар эле? Горький көчөсүндө айыл өкмөт, мектеп, садик, ФАП, почта бардыгы ошол жерде, бир жерде жайгашкан. Бала чака пешком барып келе береби садикке, мектепке? Бардыгы пешком барып келет ошол жерде. Пешком барып келе берет. А трассага менимче бир 500 метрге жетпейт экен, а? Жогору чыга турган болсо. Трассадан 200 метр кирип, бер жака 100 метр кирет, 300 метр. 300 метр. Демек түшүнүктүү. Анда бул агабыз менен бул үйдү көрсөткөнгө даярбыз. Баштадык. Биз менен чогуу болуңуздар. Бул үйдүн эң негизгиси жери кеңир экендигин сиздер эске түйүп туруңуздар. Жери канча сотук негизи? Жери документте 20 сотик кызыл китебинде. Кызыл китебинде 20 сотук. Негизи тартып келсе 23 сотик чыгат. 23 сотук. Узуну канча болуп калат экен мына? Узуну 80ден ашат, туурасы 25. Туурасы 25. Туурасы 25 метр экен. Батыш тарабы көрүп турасыздар, мына ушул пескоблокко чейин келип такалат. Ал эми чыгыш тарабы мына ушул пескоблокко чейин келип такалат. Узундугун 80 метр түз эсептей бересиздер. Ошондо сарай турат, ошо сарайга чейин барабы. Сарайга барып такалат, Сарайга барып такалат. Бул канча бөлмөлүү үй? 4 бөлмөлүү. 4 бөлмөлүү үй. Үйдү иниңиз эмнеге сатып атат экен, Анысын билбейм. Сизге дайындады. Биз менен кошо келдиңиз. Анда себебин өзүңүздөр сурап алыңыздар. Бак дарактары да бар экен. Ортодо терек, айланасында анча-мынча тал, слива жана башка дарактар бар экен. Таза суу чыгарылыптыр скважинадан. Качат этип чыгат окшойт. Мотор койсо да болот. Бул жагы эмне? Отункана, сарай окшойт, Отункана, сарай, кой бакканга. Кой бакканга. Бул жерде азыр ким жашайт? Бул жерде азыр квартиранттар турат. Квартиранттар турат, Квартиранттар турат. Аларга эскертип койгон болсоңуз, биз анда үйдүн ички бөлмөлөрүн кирип көрүп чыгалы. Бул прихожкасы ошондо. Прихожка туурасы 2 метр, узундугу 4,5 метр. Веранда сыяктуу терезелери жасалган, пол жыгач экен. Мына ушул эле прихожканын төрүнөн сол тарапка бурулуп, үйдүн ички бөлмөлөрүнө кирип барабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Охо, жылуу Ташкент бул жагы. Мына караңыздар. Биз үйдүн ички бөлмөлөрүнө кирип келип калдык. Ортодогу кичи коридордобуз. Сол тарапта контрамарка печкасы иштеп жатат экен. Көмүрдү күпүлдөтүп жагыптыр. Бул печка бардык бөлмөлөрдү жылытат экен, көрдүңүздөр. Мына ушул печка контрамарка печкасы. Андан сырткары оң тараптагы биринчи бөлмөдө дагы бир печка бар экен. Кадимки орус печкасы. Дуалга жанашып, дуалдын ичинде жасалган. Бул печканы дагы кошумча иштетсе болот экен. Менимче бул кухня го, Кухня, чакан бөлмө экен. Узун туурасы 3x2 6 метр квадрат чыгат десек болот. Бир терезеси бар, батыш тарапта 2 кабаттуу экен. Эми ортодогу кичи коридордон түз жүрөлү. Бул ортодогу чоң бөлмө го, Чоң бөлмөсү. Бул холл. Холл. Узун туурасы 4x5 20 метр квадрат чыгат экен. Дуалдын калыңдыгын караңыздар. Терезе дагы 2 кабаттуу терезе экен. Бул холл, ортодогу чоң бөлмө.
Мына ушул бөлмөдөн сиздер сол тарапка бурулуп кирсеңиздер, бул жакта дагы бир бөлмө бар. Бул бөлмө кандай? Бул зал окшойт да менимче. Зал, чоң зал. Зал, конок бөлмөсү экен. Квартиранттар ушул жакта жашап атыптыр. 4 терезеси бар экен, 2 терезеси көчө тарапта, 2 терезе күнчыгыш тарапта жайгашкан. Узун туурасы 4кө 4 16 метр квадрат чыгат экен. Бу жакта төрдө дагы бир бөлмө бар го, Аха, бул детский. Детский бөлмө. Бул бөлмөнүн узун туурасы 4кө 2,5 экен. Балдардын уктоочу бөлмөсү. Балдар уктап атат. Биз аларга тоскоол болбойлу, уйкусун бузбайлы. Балдардын уктоочу бөлмөсү экен. Мына ушул контрамарка печкасы сиздер көргөн бардык бөлмөлөрдү жылытат экен. Бардык бөлмөлөрдүн полу жыгач сырдалган. Үйдүн ички бөлмөлөрүн толук көрсөттүк. Биз эми сыртка чыгалы, үйдүн баасын билип көрөлү. Жерин болсо бир катар баарын көрүп чыктыңыздар. Мынау сарайбы? Аха, Сарай экен да, 2 бөлүк турбайбы? Мына жерде эмне? Подвал барбы? бул жерде подвал, картошка, ушундай нерселер сактайт. Ылдыйга тепкич менен түшүп кетет. Тепкич менен түшөт. Сарайдын асты подвал экен. Үстү болсо чөпкана, нарагы отункана экен. Жердин кеңирилигин караңыздар. Жер 23 сотук фактически. Ал эми документ боюнча 20 сотук ровно чыгат экен. Көрүп турасыздар, айланасы тосулган, көчө тарабы пескоблок менен тосулган, жер кеңири. Мына ушул жакка кааласаңыздар короо сарай, кааласаңыздар кошумча курулуш, кааласаңыздар үй дагы салсаңыздар болот. Суу бар, свет бар, газ бар экен. Газ бар. Андан сырткары инфраструктурасын агабыз белгилеп өттү. Бүт соц объекттер жакын жерде жайгашыптыр. Үйдүн баасын айтыңызчы агам. Канча деп атасыздар эми? Баасын 32 деп атат эми. Сүйлөшөбүз деп атышат, түшүрүп беребиз деп. 32 000 доллар. Аха. Вариант болор бекен, а? Аны эми өзү менен сүйлөшөбүз да. Сүйлөшөт го. 32 000 доллар. Аха, мына жерде. Кеми бар экен. 2 скважина бар. Анау кол менен чыгара турган. Мынау Мотор менен. Мына мотор менен 2 скважина. Мына мотор менен чыгат. Жакшы экен. Өтө сонун. Биз бул үйдү толук көрсөттүк. Баасы 32 000 доллар кеми бар экен. Казакстанский номерге чаласыздар. Андыктан сиздер Тез кабар каналын издеп жаткан болсоңуздар 0558 86 00 11 номерлерине чалсаңыздар болот. Үй ээсинин телефон номеру экранда турат. Дарбазанын сыртында жазылып да турат. +7 747 515 19 79. Экинчиси +7 747 909 71 14. Только WhatsApp аркылуу байланышасыздар. А эгерде Казакстанда болсоңуздар, анда түз чала бериңиздер. Биз сиздерге бул чыгарылышта Сокулук районуна караштуу Гавриловка айылынан трассага жакын жерден Горький көчөсүнөн сатыла турган үйдү 23 сотук жери менен көрсөттүк. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.